Салам достор. Бүгүн биз силер менен 8 март жөнүндө маалымат алабыз. Бул майрам эл аралык аялдар күнүн майрамдоо сунушун 1910-жылы Клара Сеткин тарабынан сунушталып, 1911-жылдан баштап иш жүзүнө аша баштаган. Бул майрамды 1911-жылдан бери дүйнө эли белгилеп келет. Алардын катарында Кыргызстанда дагы бул майрам белгиленип келет. Быйыл 2022-жыл 8 мартты белгилегенибизге 111 жыл толот экен. Демек биз дагы 111 жылдан бери ушул майрамды белгилеп келет экенбиз. Бул күнү бардык дүйнө эли аялдарды урматтап, сыйлап, аларга белек бекчектерди берип келишет. Алардын катарында Кыргызстандын элдери дагы бар. Энелерибизди, апаларыбыздын майрамы менен куттуктап келебиз, балдар. Бул майрам адаттагыдан өзгөчө, сулуу, сүйкүмдүү майрам. Анткени бул майрам баарыбызды жарык дүйнөгө алып келген. Наристе курагыбыздан бери күнү-түнү алып бештеп өстүрүп, түн уйкусун күнү менен тынбай бизге арнаган энелерибиздин майрамы. Ошол үчүн биз энелерибизди бул күнү айрыкча урматтап, сыйлап, белек тартуулашыбыз керек. Бардык сабактарыбызды бешке окуп, адептүү, тартиптүү, таза жүрүп, жакшы адам болуп энелерибизди кубанталы. Бирок бир нерсени эстейли, балдар. Энелерибизди ушул майрам күнү гана эмес, ар күнү урматтап, эч качан капа кылбай эмгегин сыйлайлы. Энелерибизге түбөлүк карыздар экенибизди эч качан унутпайлы, достор. Ошондуктан ар дайым энеңерди сыйлап, апаларыбызды, эжелерибизди урматтап жүрүүгө аракет жасагыла.